Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon bir tuğanlarım, ulu Allah Talam'ın çeksiz suyusu, çeksiz muhabbeti, Allah Talam'ın şeriatı, Allah Talam'ın ıyık dini, Allah Talam'ın ıyık Kur'an'ı her birimizin üy bile özmenen birge bolsun. Hurmatli musulmon bir tuğanlarım, oşal Allah Talam'da razı kıla turgan, Allah Talam'ın çeksiz suyusunda egeder boluğa sebep bola turgan çoğun bir jakşılık bolup atat. Uşunday bir merimdүү Boreker Allah Talam kebir musulman bir tuğanlarımızga dünya jana ahiretin tolduk baktoluluğun kalap oşolorga mümkünçülük berip, ушундай үйү жок кыйналган мусулман bir туғандарыбыздын үйлүү болушуна себепчи болуп жатат. Ушул жакшылыкка баарыңыздарды чакырат элек. Ушул жакшылыкка себеп болуп өзүбүздү үй бүлөбүздү тозок отунан сактасак, кыямат күнү пайгамбарыбыз менен, пайгамбардын сахабалары менен биринчилерден болуп, бейиштин калаган эшигинен кирсек туғандар. Аллах Таламды ыраазы кылсак, Аллах Таалам өзү айтат: "Я абди, эй пендем, sen bizde ele tapsang boldu, bарын таптың. Эгерде sen bizde ele жоготсаң, барын жоготтуң" дейт да. Ушул кыска убакытта сыноо, убактылуу жашоодо Аллах Таламды табып, Аллах Таламды ыраазы кылып, бейиштик инсандардан болуп, Аллах Таламдын эң бир сүйкүмдүү пендеси болуп, пайгамбарыбыздын эң бир сүйкүмдүү, эң бир татыктуу үммөтү болсок, кана машалла. Урматтуу мусулман bir туғандарым, ушул патмазор эжелерибиз дагы жакынкы күндөрдүн аралыгында ушундай бир заман боп үйлүү болуунун алдында турат. Ушул көрүп жаткан жалпы мусулман bir туғандарыбыздан көмөктөшүп коюуга, жардамдашып коюуга, ушул жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпусу болууга чакырат элек. Ошонун катарында кээ бирибиз жардам кыла албаган болсок, урматтуу мусулман bir туғандарым, ушул каналыбызга катталып, ушул башкалар менен бөлүшсөк, пайгамбарыбыз айтат: "Ким жакшылыкка далалат кылган болсо, жакшылыкка себепчи болгон болсо, ошол ишти аткаргандай соо болот" деген. Аллах Таалам баарыбыздын өмүрүбүздү, сахабалар өмүрүн кандай өткөзгөн болсо, ошондой өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк берген болсун. Баарыңыздарды жакшылыкка чакырабыз. Аллах Таалам баарыбызга мээримдүү, ырайымдуу жүрөк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.